Эрнест Топилов 2015 жылы январда президентке караштуу жарандуулук маселелери боюнча комиссиянын катчылыгына дайындалган. Кызматынан өз арызы менен 2019 жылы кеткен болчу. Ага жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып тагылып, туркиялыктарга Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз берген деп шектелүүдө. Кармалган жаран Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98 жана 99 беренелерине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына бергизилген. Учурда кылмышка тиешеси бар жарандардын баардыгын аныктоого багытталган тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары уланууда. Тергөөнүн жүрүшүндө 2016 жылы Түркиянын 10 жаранына Кыргызстандын паспорттары мыйзамсыз берилгени аныкталды. Чечим президентке караштуу жарандык маселелери боюнча комиссия тарабынан кабыл алынган. Тиешелүү жарлыкка ушул кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Белгилей кетсек, аталган комиссияны Фарид Ниязов жетектечү. Мына паспорт маселесинин артынан акыркы эле мындай глобалдуу окуя болгону бул Америка Кошмо Штаттары ушу паспорт экстремисттердин, террористтердин арасында чыгып атат, ар кайсы жактардан чыгып атат, кылынып атат, коррупциялык схемалар менен болуп атат деген себепке таянып туруп, Дональд Трамп ошондо грин картка жолду мындай жаап койду эле да. Мына жакында эле азыр ошо Байдан биздеги ошо азыр паспортты жанагы башка жаңы форматта кылабыз, цифровизация багытында кылабыз деген нерсе менен эле азыр жол ачылды. Негизден ушул жакта комплекстүү бир иштер жүргүзүлүш керек да. Аталган кылмыш ишинин алкагында калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин мурдагы төрагасы Дүйшөн Сатыбалдиев камакка алынган. Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз берүү боюнча түзүлгөн коррупциялык схемаларга тиешеси бар деп шек саналууда. Тергөө ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы менен айып такты. Эскерте кетсек, Сатыбалдиевке 2015 жылы миңдеген жарандарга жасалма паспорт берүүгө жол ачкан деп Ички иштер министрлиги 2 кылмыш ишин козгоп издөө жарыялаган. Маалыматка ылайык, ал департаментти башкарып турган учурда 2013 жылдан 2015 жылга чейин 6000 жасалма паспорт берилген. Саясат таануучу мурдагы депутат Бегалы Наргозуев аталган системаны чиновниктер коррупциялык бизнеске айландырып алышкан. Ага тийиштиги бар ар бир кызматкер жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Жасалма паспорттарды сатуу бизде аябай мындай коррупциялык жолго коюлган мурдатан белгилүү болчу. Чындап көзөмөлгө алып, муну тартипке сала элек болчу. Ошон үчүн бул башталышы жакшы деп эсептеймин. Паспорт алуу өтө кыйын болуш керек чет өлкөнүн жарандары үчүн. Бизде паспорт алуу мүмкүн болбош керек. Качан гана мыйзамдуу түрдө жарандык алган күндө гана паспорт алуу мүмкүн болуш керек. А бизде паспорт алуу гана эмес, жарандык алуу дагы бизнеске айландырышып алыптыр. Бул кылмыш ишине тиешеси бар адамдарды аныктоо улантылууда. Эскерте кетсек, Кыргызстандын паспортун чет өлкөлүк жарандарга мыйзамсыз берүү фактысынын ачыкталышына Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыга байланыштуу окуя негиз болду. Ички иштер министрлиги кыргыз паспортун алган бардык чет өлкөлүк жарандар мыйзам чегинде текшерилерин билдирген эле. Бактыгүл Султанбек кызы жана Дила Бубакир уулу, ЛТР, Бишкек.